алтысан осаман, Кудайга шүгүр, бүркүрөгөн күз жеринде. Азыр тойлордун мезгили. Бирок ошол тойлой турган мезгил болуп атканда, балдарды үйлөп, кыздарды чыгарып, неберелерди отургузуп, Ақтөбөнүн карды жарылып, 6 ай маңдай терибизди төгүп тапканыбыздын таттуусун тата турган мезгилде тилекке каршы ушундай бир күнгө туш келип отурабыз. Бул дагы бир жараткандын жазмышы болсо керек, дагы бир кыргыз элине берилген сыноо болсо керек, акта караны кара деп бөлүп алгыла, дагы билип алгыла деген бир сыноо болсо керек деп түшүнөм. Мына 3 октябрда ушул окуя болгондон бери ар кандай сөздөр айтылат. Дали болсо актагандары бар, же болбосо жактагандары, же тескерисинче шыбагандары бар. Адилеттик ортодо болуш керек. Адилеттик бирдей болуш керек. Биз мына кечээ жакында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын съезди өтүп аткан мезгилде мен айттым эле, ошол 3 октябрдагы болгон окуяга көз карашыңыз дегенде. Эки тараптуу карайм мен. Бир жактуу карабашыбыз керек. Мыйзам бузулдубу? Бузулду. Мыйзам бузулдубу? Бузулду. Демек, ошол мыйзам бузулган болсо, мыйзамга ылайык жоопкерчиликти тартыш керек. Деп келип, экинчи жагы. Мыйзамга жоопкерчиликти 7 апрелде баштагандардан башташыбыз керек анда деди. Дал ушундай болуп, бул жана Такип, Жапаров, Мамытовтар куралы жок барган болсо, жалпы кыргыздын энчисине жараткандан берген байлык жөнүндө маселе көтөрүп атса, анан ошол бийликке нааразычылык айтып, чабыран аттап өттү деп аткан болсо, анда курал көтөрүп барган 7 апрелдеги баатырлар биринчи соттолсун, анда Ташиевди, Жапаровду, Мамытовду алдын алып барып отургузуп койсо, кыргыз кынк дебейт, адилеттүү болду дейт. Кандай дейсиздер? Эгерде 3 октябрда алар кирип кетип, бийликти алып, элдик бийлик орноп калган болсо, азыркы күнөөлөп аткандар кылмышкер, жанагы аттап өтүп кирип баргандар баатыр болмок. Ошондуктан бул окуяга эки көз карашта карашыбыз керек. Башыңа кылыч кармап турганда дагы чындыкты сүйлө. Адилеттүүлүктү айт. Кол ийрисине тартат деген кайсы бир сезимдерден алыс болушубуз керек. Кайра айтат. Мамлекеттик конституциялык түзүлүштү куратууга чакырык болду деп. Айланайын, Ала Тоо аңтынын кулагынан кетелек. Ошол элдик фронт түзүп алып, Куулук дагы кетсин деп турган. Элдик фронтко көпүрө болом деп Алмаста ошентип барган. Отунбаева дагы барган элдин аркасынан. Мен көргүм келет ошолорду бир жоопкерчиликке тартылганын. Андан кийин Ташиев башында болгондорду тарталы жоопко. Болбосо мыйзам бардык кишиге бирдей деп кыйкырганыбыз менен, эгер ошол СДПКдан болуп калсаң, Өнүгүүдөн болуп калсаң, сен жоопкерчиликке тартылбайсың. Бүтүн Кыргызстандан болсоң, ата журттан болсоң, анда сен жоопкерчиликке тартыласың деген мыйзам кайда бар экен? Келиңиздер тегиз бололу. 17 июнь күнү Бартабасов деген 7-кабатка чейин басып алып, 7-кабаттагы кабинетте отургандардын костюмдарына чейин тыты уурдап кеткен болгон. Кайда ал жигит? Булар 7-кабатка кирген жок. Ак үйдүн бир терезесине да колу тийген жок. Анан кайсы бийликти басып алды булар? Бийлик бүгүн кайсы жерде? Бийлик көздөр айткандай жогорку кеңеште. Урматтуу апалар, менин талаам бирөө. Ушул жакында 3 жыл болот. Bir күндө кыйшайыпсыз ушул талапты коюп келатабыз. Баскынчылык менен басып алган 7 апрелдегилер биринчи жоопко тартылсын. Алар жоопко тартылмайынча бизде Кыргызстанда адилеттүүлүк орнобойт. Мына шайлоо мезгилинде айттым эле, каракчылык жол менен деп. Телевизордон тынбай койду. Каракчылык деп айтты деп. Биз акыркы жыйынды Жалал Абадта өткөрүп, майда кеттик. Ошондон бери унчукпай турабыз. Кимдин кандай экендигин өздөрү ошол жооп кеңештер, депутаттар айтып берип отурат.
Kim uğurdaптыр? Kim örттөптür? Kim marодерствоға барыптыр? Анын барын өзүңүздөр билип турасыздар. Эми азыр акырын жаап келип, жанагы элге тынчтык бергиле. Элге тынчтыкты биз бербей атабызбы? Ошол жердеги Кожоналиев, сен ушул чогулушка тамадалык кылып койгонсуң деп. Ошол жердеги Салморбек Дыйканов деген жигит, Асаба улуттук кайра жалгоо партиясынын төрагасы, алардын эмне күнөөсү бар? Тек гана сен кыйшык көз менен карап койдуң дегенде болуп атат. Биз мына Акмат Келдибекович болуп түндө Мыктыбек Юсупович саат 1ге чейин түндө сүйлөшүп отурдук. Мына ушул жака баралы. Мыктыбек Юсуповичтан ошол Ата Журт фракциясын жетектеп аткан киши катарында сиздерге салам. Кече кирип чыгыптыр. Кече мына Акмат Келдибекович өкмөткө кирип чыкты. 5 күн баштап мен сүйлөшкөнмүн. Кудай кааласа келгиле. Адилеттүүлүк баарыбызга бирдей болсун, тең болсун. Биз ушул баатыр энелер барды көз жашын төгүп, могул жерде олтурушат. Мына ушул энелердин көз жашын токтотолу. Элдин талабына кулак салалы. Келиңиздер. Ошол боштондукка, Кудай кааласа, боштондукка. Бүгүн эртең, мына 17-синде соттоп атат. Бүгүн эртең ошол бардык аракетти жасап чыгарганга биз аракет кылабыз. Кудай кааласа. Анан мына кайдыгер эмес болгон сиздерге рахмат. Мына ошол кайдыгер эмес эл бар, журт бар, энелер, аталар бар. Биздин мамлекетти эч ким тебелей албайт. Байлыгың менен бийлигиңди канчалык чачпагын, адамгерчиликти тебелей албайсың. Муну эскертип коюшубуз керек. Биз кыргыз бийлиги соңку болгон окуялардан каттуу сабакты алышыбыз керек. Өздөрү ушул жол менен келсе жарашат экен. Баары баатыр болот экен. Көкрөктөрүнө орден тагынышат экен. А эгер биз дагы ушундай кылып койсок кандай болот десе, сен кылмышкер экенсиң. Бул айбандык. Андай болбойт. Биз акырына чейин Кудай кааласа адилеттүүлүктү ордуна коюуга күрөшөбүз. Сотто жолугушалы. Аманчылык болсун.